Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Балаңыз окууга шыктанбай, агрессивдүү жүрүм-турумун көргөзүп жаткан болсо, ага сүйүү, ишеним, көңүл буруу жетишпей жатышы мүмкүн. Мектепте мугалимдин болгон энергиясы анын бул аракеттери менен күрөшүүгө кетип калбаш керек. Сапаттуу билим берүүнү талап кылуу менен бирге, баладагы билим алуу көндүмдөрүн калыптандыруу ата-эненин жоопкерчилиги. Мугалим, ата-энелер мектеби онлайн курсунун куратору Гүлсара Мадаминова өзү шыктанбаган адам башкаларды шыктандыра албаарын белгилейт. Бул жерде ата-эне, мугалимдер дагы бул нерсенин үстүнөн иштеш керек. Башкача айтканда, китеп окуу жакшы сапаттардын чыныгы үлгүсүн балага көрсөтпөсө, ал аны жасабайт. Бала мектепке бараткандагы максаттарын так билиш керек. Ага билимдин баалуулугу туурасында ар дайым айтып туруу маанилүү. Мугалимди уга билүүнү үйрөтүү керек. Мугалим албетте билим берет. Ошону бала кабыл ала алабы? Алгач балада билим алуу көндүмдөрүн калыптандыруу зарыл. Сиз балаңызды кандай таза кийим менен сабакка барып катышып отурушун кааласаңыз, аны камсыздаганыңыз жакшы, бирок андан да мурун могу башынын оюнда таза ойлор барбы? Же жана интернеттен вирус сыяктуу кирип кеткен агрессивдүү ойлор менен балаңыз мектепке баратабы, жана ошону мугалимге чачыратып береби, классташтарына чыгарып береби? Балким оюну анализдеп тазалагандан башташ керек. Мугалим мага милдеттүү, түшүндүрүп коюшу керек, үйрөтүп коюшу керек деген позициядагы балабы? Ойлору ошондойбу? Же мен өзүм аракет кылып, эжекенин артынан сурап жүрүп, сүйлөп түшүндүргөндө тынч уга билгенди үйрөнүп, ошону алышым керек, билим алгалы бара жатамын деп барабы? Ошондой эле ата-эне билимдин баалуулугун билип, мектептин, андагы мугалимдердин кадыр баркын түшүнгөндө гана балада мындай сыйлоо сезимдер пайда болот. Мугалимге сыйды балага сөз менен үйрөтүлбөйт. Ал нерсе ата-эненин өзүнөн эгер көрсө, чын дилинен ата-эне мугалимди сыйласа, мектепти баалуу деп билсе, автоматтык түрдө балдары да ошондой аң сезим менен чоңоет. Бирок эгер дасторкондун четинде жанагы Айнаш эжекең өзү тарых факультетине заочный эле бүтүргөн, ал силерге эчтеме үйрөтүп калбайт, андан көрө мен сага жакшы түшүндүрөм дедиңби, бүттү. Ошол күндөн, ошол сааттан баштап бала бир дагы мугалимди сыйлабайт. Сыйлабастыкты, анын кадыр баркыны жерден да ылдый түшүргөндө ата-эне өзү көрсөтүп берди. Анан кийин эле тилдин учунда бүгүн эжекеңди ук, тентек кылба деп койгондон кийин ал таасир этпейт. Баланын билим алуусуна жоопкерчиликти бир гана мугалимге оодарып салган туура эмес. Анын ар бир сабакта же 11 жылдык өмүрүнүн текке кетпеши 100% ата-эненин кызыкчылыгында. Мектепке даярдоо, билим алуу күнүнө даярдоо десе, биз баарын баягы мугалимге жардам кылып атам деп мындай өзүбүздү бийик көрбөшүбүз керек. Бул сиздин балаңыз үчүн керек. Сиздин балаңыздын билимдүү болушу, тарбиялуу болушу, ошол мектептеги 8 саатынын же болбосо 11 жылдык өмүрүнүн текке кетпеши 100% сиздин кызыкчылыкта, ата-эненин кызыкчылыгы. Мугалим эми ар кандай болот, өзүнүн көйгөйлөрү бар, өзүнүн балдары бар. Ал ошол 45 саат ичинде билимини берсе, андан аркысы менен балким кызыктар болбойт. Ошол деле туура деп ойлойм, анткени анын өзүнүн жашоосу бар. Балаңыздын 24 саат бою кандай жүрөрү, кандай билим алары, тарбиясында жана өмүр бою кандай жашоодо жашайт, билим баалуулугун сезип, анан билим менен өмүр сүргөн адам болобу, же билим баалуулугун мектеп чагынан эле ары түртүп койгон, классташтарынын арасында күчү көп болсо, үнү катуу чыкса, авторитетке айланган, кийин өмүр бою ошол баалуулуктар менен жашоо сүргөн бала болобу? Бул биринчи кезекте ата-эненин кызыкчылыгында турат да. Баланы окууга шыктандырууда эмнелерди эске алыш керек же кантип аларга туура багыт берсе болору туурасында Гүлсара Мадаминова мындай кеңештерин айтат. Балаңыздын үнүн чыгарып окутуп көрүңүз деп айтам. Бардык ата-энелерге. Ушул аябай жөнөкөй иш. Күнүгө 1 саат десем жалган болот экен. Азыр ата-энелер 1 саат баласына бөлө албайт. Жарым саат эле дейли. Жарым саат ошонун 15 мүнөтүн үнүн чыгарып окутуп көрүңүз, өзүңүз окуп бериңиз. Балким өзүңүздүн деле эсиңизден чыгып калган текст окуш. Анан бала окуганын кайра сураңыз. Бул жерде эки нерсе текшерилет. Эмне дегенде, балдарды үнүн чыгарып окутуп көргөндө өтө өкүнүчтүү муну айтыш, бирок балдар азыр туура окуй албайт. Бизде Германия системасы менен окутабыз, Кембридждин системасы менен окутабыз, деле асман менен булуттун үстүн сүйлөй берген менен биздин балдар тамганы тамгага кошуп, үнүн чыгарып, мындай жакшы окуй албайт. 10 топ мундап 9-8 класс болуп калган болбосоң, туура окуй албаса калган сабактарды кайдан окуйт? Отурган ата-энелер мен балам андай эмес деп балким ойлонуп жатасыз, бирок барып бир окутуп көрүңүз үнүн чыгарып. Сиз кызык картинаны көрөсүз. Анан окуй албай калса, ушунча жылдан бери мектепте эмне кылып жүрдүң, мен сени мектепке эмне үчүн бердим деген агрессиялуу, аны
урушуу максатында эмес, абалын билип алыңыз. Андан кийин эми балам кел, мен дагы окуп берейин сага, үнүмдү чыгарып. Балким көп жылдан бери окубайсыз да, үнүңүздү чыгарып туура окуй албай калгандырсыз. Көрдүңбү, менден дагы бир эки каталар кетет. Бул экөөсүн тамга тааныбагандыгыбыздан эмес, шашкандыгыбыздан, кенебестигибизден, балким күн сайын ушинтип окуганды практикалабай койгондугубуздан эки тараптан тең ката кетип жатат. Кел эми күндө үнүбүздү чыгарып бири-бирибизге окуп беребиз. Бул биринчиси. Экинчи этап, күндө үнүңдү чыгарып окуткандан кийин бир айда жакшы окуп калат буюрса, анан уже мүнөтүн окутуш керек. Балдардын жүрүм-турумундагы агрессия классташтары же мугалимдеринен чыгып жаткан болсо, ага сүйүү, мээрим же көңүл буруу жетишпей жатышы мүмкүн. Андыктан ата-энелер эң оолу балага сүйүү, жакшы сөз, мээрим менен толтуруш керек. Даярдаган Айгерим Муратбекова, Жаматтык медиа.